Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Азыр биз Сарыжон айылында, Ысык-Ата районунда турабыз. Бул талаанын ээси Эстебес мырзага сөз берели. Бул гибрид жөнүндө багып кандай карадыңар, ошолор боюнча кененирээк бир бөлүшүп кетсеңиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. 630 Limagrein жүгөрү. 16 апрелде сепкенбиз. 150 кг диамофос менен, анан 300 кг эме бердик. Азот удобрениясын бердик да. Общийче 3 жолу сугардык. Кудайым буйрса початка мындай болду. Быйылкы жыл өзү шарт негизи оор болду. Опыление убагында да кызык болду. Ушу шартка карабастан Limagrein баягы уруктук өзүн бир сапатын көрсөттүк десек болот да. Бул жерден дагычы жакшыдан жакшы болуп, кудайым буйрса момундай бир үзүрүн жейбиз го деп отурабыз. Менинчи буйрса. Мен бул гибридти тандаган себеби былтыр сепкем пробный 4 гектар. Пробный 4 гектар сепкем именно ушуну. Быйыл Канча гектар? Быйыл 20 гектар. Машалла, мынакей. Былтыр ортомчулукту ушу именно ушу сорттон 15 тоннадан 4 гектардан 60 тонна алгам да, точно. Вес менен тартып киргизгенбиз. Таразадан кийин 13% менен чапканбыз. Сөзсүз түрдө диссекация менен. Албетте. Шүгүрдөп атабыз, бир 8-10ду кыялданып атабыз, алабыз депчи. Калган Кудай таалам эмгегибизге жараша алабыз го деп биз деле үмүттөнүп атабыз, канча болсо да чабып алабыз деген ойда. Ошол эми анда сиздерге мол түшүм буйрса эми чабып рахмат. атканда да келебиз. Жыйынтыктар менен катталуучуларга да бөлүшүп, гибриддин чыныгы Албетте. вестен кийинки весин айтабыз да, канча чыккан таразадан кийинки.